Азыр эпидемия басаңдап, дарыканаларда мурдагыдай толуу кардар жок. Дарыканачылардын билдиришине караганда, келгендердин 11 гана вируска каршы дары сурабаса, калганы адаттагыдай ар башка оорулар боюнча кайрылып жатышат. Ошол себептүү баалары да бир аз арзандаган. Анда сефтриаксондорду көп алып атты. Сефтриаксондор азыр эмеге түшүп калды. 26 сом, 27 сомго түштү. Ал малда 35 сомго чейин көтөрүлдү да. Сефтриаксондор. Андан башка да кайсы антибиотиктер көтөрүлүп кеттиле? Андан башка сефтриаксондон башкасы көтөрүлгөн жок. Фармацевттердин берген маалыматына таянсак, азыр коронавирус инфекциясына колдонулган дарылардын баалары дээрлик 20%га чейин төмөндөдү. Арзандоо айрыкча карантин маалында жетишсиз болгон Клексан жана гепарин дарыларында сезилерлик байкалат. Азыр Клексан менен гепарин ценасы 380ден 5 милле бир штугу, упаковка алганда 3800 тура келет. Клександы ошо башында бир штугуну 2400 сатсак, азыр 380ден болуп калган. Азыр Клексан менен гепаринди сурагандар дээрлик жокко эсе. Июнь-июль айларында бул дарылар жетишсиз болуп, дээрлик 10 000 сомго чыккан эле. Клександын бир данасы азыр 380 сом, ал эми пачкасы 3800 сомдон сатылып жатат. Март айында 4000 сом, апрель айында 5000 сомго чыккан, май-июнь айларында 6-7 000 сом болгон. Оору туу чокусуна чыккан июль айында 10 000 сомго чейин жеткен. Гепариндин бир данасы азыр 300 сом, пачкасы 1500 сом болот. Март, апрель, май жана июнь айларында данасы 218 сомдон 300 сомго чейин сатылып жатты. Июлда 400дөн башталып 500 сомго чейин жеткен. Пачкасын эсептегенде 2,5 сомдон 3000 сомго чейин болгон. Мындан сырткары, коронавирус инфекциясына колдонулган антибиотиктер иммунитетти көтөргөн дарыларда арзандады деп айтылып жатат. Жарандар болсо фармацевттердин бул айткандарын ырасташпайт. Карантин учурунда деле ушундай кымбат болгон, азыр деле кымбат болуп атат. Ошол боюнча кымбаттатып коюшту. Мисалы мурдагы 300 сомдук деген дарылар азыр 500 сомдон ашыгыраакка чейин болуп атат. Айырма жок дейбиз, ошол эле бойдон. Наоборот, кымбаттады го, арзандаган жок. Дарылар кымбат эле. Эч кандай арзандоо жок, наоборот кымбаттады. Например, даже 25 сомдук фолиевая кислотаны мен кече жакында 50 сомдон алдым. Это почти 100% болобу? 100% көбөйгөнүн байкадым. Фармацевттер айрым дарылардын баалары өзгөрбөгөнүн, ошол эле учурда дарыканаларда баа ар башка болуп жатканын моюнга алышат. Мунун себебин келген баасы менен түшүндүрүшөт. Ошол нерсе заводко байланыштуу болуп калат. Кээ бир дарыларды биз кымбат баада алып калабыз. Бул полностью биздин департамент боюнча биз дарыларды алган үчүн кымбат болуп сатылып калат. Бирок ошол эле дарылар башка аптекаларда арзан болуп калышы мүмкүн. Но башка аптекалардын кымбат дарысы бизде арзан болуп калышы мүмкүн да. Бул баардык заводко байланыштуу болуп атат. Азыр бизге Бишкек кандай жөнөтсө, ошондой баада биз сатып алып атабыз да. Дарыгерлердин баамында күзүндө башка ооруларда козголуп, эпидемиологиялык абал кайрадан чыңалышы мүмкүн. Мындан улам эл арасында сасык тумоого каршы дары-дармек камдап жаткандар да бар. Азыр азитромисин, парацетамол, аспирин, медициналык беткап, антисептикалык каражаттар жана башка дарыларда жетишсиздик байкалбайт. Назгүл Ахонова, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.